Алтынбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эгер жаңылбасам, ошол маалымат кызматын номер 1 Кыргызстандагы өлкөдөгү адамдын маалымат саясатын жетектөөгө баргандыгыңызга жарым жылдай убакыт болуп калды көрүнөт. Ашканасын толук өздөштүрүп бүттүңүзбү? Деги эле бул кызмат сиз үчүн мындай тааныш бекен, же мындай сиз билбеген жагдайларда болуп атабы? Эми тагыраак айтсам, мен декабрдын аягында, ошондо 4 ай болду. 4 ай болду. Анан өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө биздин маалымат службабыз бүгүн бир эле президенттик эмес, биз кабинет министрдики дагы, анан президенттики дагы. Ошондуктан баягы администрация президенттики деп жалпыланып айтылат да. Ошондуктан албетте мындай мен билбеген нерсе көп экен дегенде мен алысмын. Эмне дегенде мен ачыгын айтканда ал жерде өзгөртөм, жаңылантам, башкача иш жүргүзөм деп барган үчүн мен өзүмдүн көз карашым менен, өзүмдүн мындай программам менен ишти алып барып атам да. Ушул маалыматтык саясатта сиз буга чейин мындай болуп келбеген бир өзгөртүүнү киргизүү үчүн мындай аракет кылып баштадыңыз болуш керек. Эмнеден иш башталды азыр? Приоритеттериңиз эмне болуп атат? Мен эң биринчи эле ушул 10 багытты аныктадым өзүмө. Анан 10 багытты мен өзүм ойлонуп, өзүм ушундай бир президенттин маалымат саясаты ушундай болсо деген оюмду ишке ашырыш үчүн мен ошол 10 багытымды аныктап, аны ошол өзүбүздүн кызматкерлер менен мындай иштеп чыгып кабыл алдык да. Эмне дегенде алардын да катышуусу керек болду мага. Эмне дегенде алар дагы эгерде мен өзүм эле ушундай кылабыз, мындай болуш керек депсем, анда алар баягы мен айтканым эле жасаш керек болуп калмак да. Анан мен ошондуктан алар менен чогуу отуруп алып туруп, ар бир багытты аныктап, ал кандай иш алып барыш керек, ал кандай болуш керек, анын жыйынтыгы кандай биз күтүшүбүз керек деп биз чогуу иштеп чыктык да. Анан ошону биз азыр Кудай буйруса мындай ишке ашыра баштадык. Албетте бул мыйзам ченемдүү өзүнүн мындай жоопкерчилиги, өзүнүн баягы обязанности бар ал жердин ар бир кызматкердин. Бирок кошумча бүгүн өзү заман талап кылат да, бүгүн мындай өзгөчө, башкача иштеш керек. Эмне дегенде биздин президент, өзүңүз жакшы билесиз, бүгүн мамлекетти башкарууда башкача ыкма менен. Мындай айтканда, бар жок мындай конституцияны өзгөртүп, ошол эле мезгилде мындай президент деген баягы классический башкарууну баардыгы президентке кызмат кылат. Президент баягы бирөөнү күнөөлөп коюп, бирөөнү жумуштан алып коюп эле жумуш кылат эмес. Бүгүн өзү иштеген президент келди да, өзү бар жокту контролдогон, өзү аралашкан, өзү маалыматты баягы даяр кылып берип койгон эле маалыматты, ага жага турган эле маалыматты ала турган эмес, ал эми өзү маалыматтын үстүндө отурган президент келди да. Анан ошон үчүн команда дагы ошол биздин президентке мындай жарашы болуш керек, ошонун талабына жооп бере турган болуш керек да. Айтыңызчы, сиз бир эле учурда ошо Кыргызстанда баягы маалыматтык саясатты жетектебестен, экинчи жагынан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси дагы болуп иштеп жатасыз да. Анан бул деле мисалы билинбеген менен абдан чоң жоопкерчиликти, түйшүктү талап кылган жумуш да. Сиз экөөнү тең кантип жетишип жатасыз? Оор болгон жокпу? Жок, кеңешчилик кызматта мен кеттим. Бул маалымат кызматына кеткенимде мен кеңешчиден кеттим. Бирок бул айтылган жок да, мындай расмий. Анан бирок бул жерде мен өзү азыр кеңешчи кызматта эмесмин. Мен ошол маалымат кызматынын жетекчиси болуп кеткенимден кийин мен ал жумушту тапшырдым. Бирок ошол эле мезгилде бирок иш азайып калды дегенде мен алысмын. Бирок бейрасмий кеңеш берип турасыз. Албетте. Өзүмдүн тармагым боюнча мен кеңешимди, анан кийин ошол эле бүгүнкү алып барып аткан ишимди алып барам да. Негизи мамлекеттин биринчи адамынын мындай маалыматтык саясатын жүргүзүү мындай абдан чоң профессионалдуулукту талап кылат да.
Абдан кесипкөй адам болуш керек деп келебиз. Анан бирок буга чейинки маалыматтык саясатта алып барган башында тургандарда көбүрөөк мындай амбиция бар эле. Бул көбүрөөк роль ойноп, ал чөйрөгө дайыма байкалып турчу деп калышат да. Сиз бул ойго кандай карайсыз? Деги эле сизде андай амбиция жокпу? Эми мен эгерде жеке өзүмдүн бир кандайдыр амбициям жөнүндө айта турган болсом, бул ар бир адамдын өзүнүн амбициясы болот. Ал эми ушул ишке таасир эте турган же болбосо ошол чөйрөгө таасир эте турган, таасир болом деген амбиция менде жок. Баягы көп эле көрүнө бергенди, көп эле баягы президенттин жанында же болбосо ошонун тегерегинде мындай чечүүчү болуп көрүнгөндү мен каалай бербейм, ачыгын айтканда. Мен өзүмдүн кесибимде профессионал адам катары мен кесип менен өзүмдүн ишим менен алек болгонду мындай туура көрөм да. Бирок дагы бир маселе, буга албетте кайрылабыз. Мисалы, бүгүнкү күндө президент өзү социалдык түйүндөрдө абдан активдүү, өзү дагы пост жаза калып чыгып атат да. Анан мамлекеттин баягы башчысынын ошол маалыматтык саясатын жүргүзүү бул чабал болуп жаткандыгынан кабар бериши мүмкүнбү? Же бул болсо баягы мындай түз байланышка чыгып, элдин үнүн укканга болгон баягы президенттин эле аракети катары кароого болобу? Мен сөзүмдүн башында айтпадымбы, бүгүнкү биздин президент башкача президент деп. Бул бүгүнкү замандын талабына жараша президент да. Ошондуктан бүгүнкү биздин маалымат тармагында дагы биз ошондой башкача темп менен, башкача көз караш менен иштеп атабыз деп айтпадымбы. Бул президенттин өзү массалык маалымат каражаттарында, соцсеттерде активдүү отуруп жооп бергендиги бул ошо жаңыча ыкма деген айтсак болот да. Бул биздин чабалдыгыбыз эмес, бул президенттин ошол өзгөчөлүгү. Бул аябагандай жакшы. Бул жакшы. Эмне дегенде, сиз жакшы билесиз, мурунку президенттер бул соцсеттер менен мындай жакын эмес эле. Көп деле биле бербейт эле, алар ошол даярдап койгон материалга көңүл бурат эле, аларга алып кирген маалыматка ынанышат эле. Ошонун аягы эмне менен бүткөнүн жакшы билесиз да. Ошондуктан биздин президент азыр биздин маалыматты деле угат. Өзү башка жактардан дагы маалыматтарды алып турат. Бирок ошол эле кезде өзү ошол маалыматтын мындай түзмө-түз өзү көрүп, өзү катышып турганы бул эң жакшы көрсөткүч деп ойлойм мен. Пост жазгандан кийин, ал кишидин андан кийин маалыматтык саясат, мисалы, жеке өзүңүз бир көз чаптап карайсызбы же ал киши өзү эле чыгарабы? Бул киши өзү эле чыгарат, Анан кийин албетте биз баягы бул кишинин маалыматын өзү отурат экен да түйүндө. Ооба. Маалыматын биз баягы алып барган үчүн биз сөзсүз андан кийин алып, ал киши жазгандан кийин кандай реакция болду, кандай комментарийлер жазылып атат, биз албетте аны алабыз, иликтейбиз дегендей биз карап турабыз. Ушул жерден дароо сурай кетейин. Маалымат саясатын жетектеп жаткан сиз өзүңүз социалдык түйүндө активдүү эмессиз да. Бул менин жеке байкоом. Мүмкүн мен жаңылышып жатармын. Бул мындай эмне себептен, же убактыңыз жокпу, же болбосо бул азыркы учурда маанилүү эмес деп эсептейсизби, же сиз өзүңүз мындай маалымат кызматы таркаткан расмий маалымат жетиштүү деп ойлойсузбу? Мен мурун деле жеке менчик телеканалды башкарганымда деле активдүүлүгүмдү көрсөтпөйт элем. Эмне дегенде, бунун бир себеби болот эле. Мен ал жерде өзүмдүн оюмду, пикиримди жаза турган болсом, коомчулук демек 7 каналдын дагы пикири, көз карашы ушул жетекчиси никиндей да деген баягы пикир калат деп, мен ошон үчүн өзүмдүн жеке мындай оюмду, пикиримди чагылдырбайт элем да. Азыр дагы мен мындай жеке өзүмдүн оюмду, пикиримди чагылдырбайм. Эмне дегенде, мен азыр президенттин администрациясынын маалымат кызматын жетектейм да. Ошондуктан мен эгерде ал жерде өзүм жөнүндө же өзүмдүн бирөө жөнүндө көз карашымды же кандайдыр бир окуяга өзүмдүн көз карашымды жаза турган болсом, демек баягы мен жүргүзүп аткан саясат ушундай багытта экен деген көз карашты мен пайда кылам да. Ошондуктан мен өзүмдү мындай абдан алыстатып тыйып турам да. Бүгүнкү күндө президент маалыматты эң биринчи кайдан, кимден, кайсы булактан алат? Эми конкреттүү бул булактан алат дегенде мен алысмын.
президент бүт маалымат булактарын ачып, көрүп, карап турат. Убакыт табат экен да демек, э? Табат. Бул киши эми табат дегенде кандай? Бул киши машинада жөн убактысын кетирбейт. Бирөө менен жолугушаардын ортолугунда дагы убакыт табат. Бул табат. Айтыңызчы, негизи президенттин же министрлер кабинетинин төрагасынын мындай позициясына сиз бүгүн таасир эте аласызбы? Башкача айтканда, кайсы бир маселе боюнча аларда мындай туруктуу позиция болбой, мындай күмөн санап, эмне кылсам деп ойлонуп турганда, сиз менен пикирлешкенден кийин ошол позициясы ачыкталган учуру болобу? Деги эле мындай болушу мүмкүнбү? Эми мен мындай сиз айтып аткандай чечилбеген бир маселе же болсо ошол бир ойго токтолбой аткан убакыт болгон жок бизде. Ошондуктан мен азыр антип айта албайм да, что бир маселени чечебей же ошону мындай ойлонуп атканда мен мындай деп айттым эле, анан ушундай болуп калды дегенде мен азыр эстей албайм андайды. Бирок сиз менен көп кеңешет, туурабы? Ооба. Дагы бир маселе ушул маалыматтык саясатты жүргүзүүдө мындай буга чейин болуп келген эле көрүнүш, мисалы кайсы бир массалык маалымат каражатын же болбосо кайсы бир журналисттин мисалы бөтөн же жат деген бөлгөн жарган көрүнүштөр буга чейин көп айтылып, анан ал дагы мындай кеңири мындай кыргызча айтканда мындай таарынычка чейин жетип калчу эле да. Ушул жагдайды сиз жое аласызбы же бул жагдайды байкаган жоксузбу? Бул болуп келген. Буга чейин биз өзүбүз деле ошондой баягы өгөй баладай болуп келгенбиз. Туура, өгөй бала, өз бала деген. Ооба, андай болуп келген. Бул мурунку президенттерде болуп келген. Бүгүнкү күнү мен жок деп айтам буну. Эмне дегенде, эми буну президент бөлбөйт. Буну же болбосо кабинет министрдин башчысы бөлбөйт. Буну ошол маалымат тармагын тейлеген адамдар бөлөт эле да. Же болсо ошол президентке кабинет министрге жакын адамдар ошондой бөлүшөт эле. Бүгүнкү күндө андай жок деп мен кесе айта алам. Эмне дегенде мен эч кимди бөлбөйм. Мага оппозиция, пропозиция деген сөз жок. Мага эң негизгиси мындай адилеттүү, анан ошо ачуу болсо дагы чындыкты, туура маалыматты берген деп айтам да. Мен аларды мындай колдойм, алар менен мындай иштешкенге мен даярмын да. Айтмакчы, бул суроону дагы жөн жеринен бергеним жок. Өткөндө президенттин массалык маалымат каражаттарына интервью берүүсү боюнча маселе бир топ талкуу жаратып кетти. Мындай кандай негизде тандалып алынат? Анткени мамлекет башчыдан интервью алам деген журналисттер дагы, блогерлер дагы көп болбодубу? Буну мына өзүңүздөр деле ошол анализдеп карасаңыздар, президент мамлекеттик телеканал же мамлекеттик сайттар деп бөлбөйт. Мына бул киши өзү эле тандайт. Эмне дегенде өзүңүз айтып кеткендей, президенттен интервью алсам, президенттен кичине маалыматты мен таркатсам дегендер көп, аябагандай көп. Мага аябагандай көп кайрылышат. Бизге берип койсо, мен ушуну мен алып койсом деп. Анан бул киши өзү эле тандайт. Мен ушуга берейин. Мисалы өткөндөгү кабар агенттигине берген интервьюсунда өзү тандаган экен да, Мурунку Арубанын деле. Айтыңызчы, азыр дагы бир массалык маалымат каражаттарынын ичинде, мисалы мамлекеттик маалымат каражаттары жөнүндө сурагым келип жатат. Мисалы, алардын бүгүнкү күндө мындай бир таза атаандаштыктын негизинде аларга каржылоону таптакыр жоюп салууга бүгүн мүмкүнбү? Анда медиа рынок дагы, деги эле медиа эркиндик кандай болот? Эле сиз мындай кандай элестетесиз? Бул баары биз буга келебиз. Буга келебиз. Мен деле баягы жеке менчик телеканалдын жетекчиси болуп жүргөндө эмне кереги бар мамлекеттик ушул массалык маалымат каражаттарды каржылап, булар деле биз сыяктуу эле өздөрүн багып, өздөрү аракет кылып, анан ушундай бир баягы мамлекеттин куржунунан албай эле өздөрү таппайбы деген ой менде деле бар эле. Азыр деле бар. Азыр деле бар. Кудай буйруса, бул жылы биз жетише албадык. Бирок мен ойлойм, кийинки жылдары сөзсүз мамлекеттикке мындай кызмат кылып атабыз деген же болсо ушу мамлекеттен каржыланып аткандар
бара сөз жеке менчикке өтүшөт деп ойлойм. Бул кийинки этаптагы маселе экен да, кайсы гана президент келбесин реформаны коомдук телерадиодон башташат да. Ар бир каналды мындай өзүнө ыңгайлуу кылгысы келет, туурабы? Анан бирок телевиденияны көрүп аткан эл, коомчулук ошол эле, ал өзгөргөн жок. Аларга кызыктуу эле эмес, мамлекеттикпи, коомдукпу, бирок мындай жакшы продукцияны көргүсү келет, атаандаштыкта болсо деген тилектери бар да. Анан бүгүнкү күндө мисалы негизги көйгөй эмнеде деп ойлойсуз? Ошо коомдук телерадионун алкагында алганда реформадагы мындай салык төлөөчүлөрдүн акчасынан каржыланат, чоң каражат кетет дегендейчи? Туура айтасыз. Эми өзүңүздөр баамдап байкагандай, коомдук деп атын өзгөртүп 11 жыл, мына 12 жылдан бери биздин КТРбизде мен байкабадым, ал коомдук болуп кеткен. Ушул эле Садыр Нуркожоевичтер, өзүңүздөр билесиздер, бийлик оппозиция болуп турганда ушу коомдук деген атты алып жүргөн коомдук телеканал бир жагдай буларды аябагандай жамандап, элге мындай жек көрсөттүрүп, ушундай бир көрсөтүүлөрдү жасап жүрдү да. Ошол мезгилде коомдук телеканал эле. Демек, бул коомдук телеканал боло алган жок 12 жылда. Анан ушул президенттин өзү шайлоо алдындагы элге ошол эле коомдук телеканалдын жааматына берген убадасы, силер ошол улуттук телеканал болосуңар, ошол улуттук статус болот сиздерде деген сөзү бар эле. Мына бүгүнкү күнү ошол мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алып берди. Эми президенттин мына кол коюусу турат. Бул мамлекеттик болгондо же улуттукпу? Улуттук телеканал болот. Эми ошондо бул баягы түздү-түз ошо президенттин дайындоосу менен дайындалат жетекчиси. Анан Садыр Нуркожоевичтин бирден бир ушул максаты мына телеканалды бул улуттук болуп калса эле бул президентти мактап же болбосо өкмөттү даңазалоо эмес. Ушуну түшүнүш керек да, бул ким барбасын ошол жерге жетекчи болупчу. Бүгүнкү күнү кандай сен аталбагын, бирок эгерде сен ошол жерде мындай кызыктуу контент жасай албасаң, коомго мындай жагымдуу бүгүн талабына жараша продукция бере албасаң, анда бир тыйында сен кандай аталбасаң. Ошондуктан президенттин азыр коюп аткан талабы ошондой. Мени мактабасын, жактабасын. Болгону ошол калп эле коомдук деп жазылып туруп, анан кийин коомдук болбой эле, ал жерде баягы илгерки эле өзүнүн КТРдин эме тарыхын, алардын абалын, кара жашык, интрига дегендин Кыргызстан бардыгы билип бүткөн да. Ошондон арылсын деген ойдо азыр ошондой өзгөртүү болуп атат да. Эми мен терең ишенем. Ушул президент турганда көп эле бизде баягы кумтөрдү дагы ала албайт, бул болбогон сөз деп айтылды эле. Ошондой бир чечкиндүү кадамдар менен бул иштер алдыга жылып атат да. Мен ойлойм, бул КТР дагы ошо улуттук болуп бир өзгөрөт деген чоң ишенич бар. Макамы өзгөрсө эле мындай ички мазмун өзгөрөт деп ишенесизби? Анткени баары бир болбой эле мамлекеттин куржунунан каражатты алып атышпайбы? Мамлекеттин эсебинен эми улуттук болгондон кийин алыш керек. Бул коомдук болуп турганда албаш керек эле өзү. Ошол улуттук болгондо эми алыш керек. Бирок мен ойлойм, президенттин ушундай мындай эрки жетет да, мындай КТРге эркиндикти берүү. Мурункулар бере алган эмес, ачыгын айтканда, берген эмес. Ал эми бүгүнкү президент ушул жерге мындай чыгармачылык эркиндикти берет деп ишенем. Ал эми эркиндик бар жерде сөзсүз жаңы идеялар пайда болот, мындай рамкалардан кенен чыгып туруп бир жакшы контенттер жасалат деген ишенич бар. Дагы бир маселе айтмакчы, мындай КТРдеги жүрүп жаткан реформаларга, өзгөрүүлөргө түздөн түз сиздин ысымыңызды дагы байланыштырып жатышат. Айрым массалык маалымат каражаттарын ал түгүл сизди жакынкы күндөр ошол КТРге барарыңыз жөнүндө дагы жазып жиберишти, кыйыр түрүндө. Эми сиз деле ошол КТРден чыккансыз. Мен КТРде иштеп кеткенмин Бакиевдин убагында. Ал мезгилде Молда Касымов эле жетекчи.
Биз ушул реформаны ошол жылдары баштаганбыз. 2006-жылдары биз баштаганбыз. Бирок тилекке каршы ал мезгилде жер кабар айтпасын раматылык Садыркулов мындай кийлигишип аралашып, андан кийин ал өзүнүн баягы Эшимкановду алып барып жер кабар айтпасын ошол биздин мындай жакшы ойлор, жакшы идеялар ишке ашпай калганда ал жер ушул мурунку интриганын кичине биз мындай жайып, ошол интригасыз бир чыгармачылыкка көңүл буруп атканыбызда кайрадан ал жетекчилер келгенден кийин ошол жер кайрадан ошондой болуп уланып кетти да. Мына бүгүнгү чейин ошол иши мындай уланып, ошо КТРдин мындай аброю, рейтинги, элдин ишеничи мындай кайрылып келбеди да. Ошондуктан мен ойлойм, КТРдин мындай азыр дагы ушундай сөздөр чыгып атканы мени барат экен, же болбосо мени ушул жерге таасир этип атат дегени бул мындай туура эмес маалымат. Мен азыр алдыма жакшы көп максаттарды коюп алганмын. Азыр ал жөнүндө дагы айтып берем, мен өзүмдө эмне иштерди жасап атабыз. Эмне дегенде биз бирден бир президент соцсетте отуруп алып кайсы болбосун министрликтердин тармактардын көйгөйлөрүнө өзү түзмө-түз жооп берип атканы бул дагы ошол биздин маалымат кызматтарынын бүгүн чабал иштеп аткандыгы. Ошо министрликтердин ушул жөнүндө дагы сурайын деп аттым эле. Чындыгында мисалы азыр ар бир эң жок дегенде департамент, агенттик, министрликтин алдындагы ошого чейин маалымат кызматтары түзүлгөн, шарттары түзүп беришкен. Бирок алардын мындай эл менен болгон байланышы бир аз чабалыраак да. Ошол мындай мүчүлүштүктү жоюунун бир аракетин сиз эмнеден көрүп турасыз? Биз эң негизгиси мен баягы бир приоритеттүү өзүмө койгон максаттардын бири ошол биздин мамлекеттик госоргандардын ошол пресс катчыларын мындай окутуп, билимин жогорулатуу, аларды бүгүнкү заманга жооп бере турган кылып иштөөнү, үйрөтүү, ыкмаларды, бүгүнкү жаңы трендтер менен иштөөнү. Булар өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик пресс катчылар булар эң мындай аз маян алган, анан баягы эмгеги бааланбаган кызмат болгондо буга чейинчи азыр бизде өзгөрүүлөр болгону булардын өзүнүн кызматтык реестрине биз өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мурун булардын мындай даражасын бийиктетип атабыз. Престиждүү болсун деп, престиждүүсү болсун деп. Буларды ошол управлениянын жетекчисинин даражасын алып келип атабыз да, ушундай болсун деп айтып атабыз да, ушундай болуш керек деп. Керекпи бул зам министрлигинин даражасына чейин жетиш керек булардын. Не дегенде сен эмне гана жасабагын, эмне гана ийгиликтерге ашырбагын, аны эгерде коомго жеткизе албаса, коомго түшүндүрө албаса, бул бир тыйын деп коет да. Же болбосо сен алдыга кандай максатты койбосоң, эмне пландарды, иштерди аткарам деп өзүңө мындай максат койбосоң, аны эгерде коомчулукка жеткизип, сиздерди бир жылдан кийин мондой ийгилик күтөт, бул жасап аткан иш мондой жыйынтык алып келет деп баягы коомчулукка пресс-секретарь жеткизе албаса, бул бир тыйын. Ошондуктан эмне болуш керек? Пресс-секретары кыйын болуш керек. Бул кызмат мындай бааланыш керек. Биз бүгүн ошол негизде иштерди алып барып атабыз да. Мына буга көңүл бургула. Бул кишилер сиздердин маалыматыңарды, сиздердин ишиңиздерди, сиздердин кыла турган нерсеңерди жеткизе турган булар деп туруп, анан биз буларды Россиянын администрациясынын президентинин жардамы менен, Америка посолдун жардамы менен бүт ушуларды окутуп, бүгүнкү күндө мындай жаңы көз караш, жаңы ыкмага үйрөтүп атабыз да. Эң сонун негизи азыр маалыматтык хайп деген түшүнүк пайда болду да. Ушул жагдайга келгенде, мисалы, жакшы нерседи жаман деп, же болбосо чындыкты калп катары бурмалаган көрүнүштөрдү бир башкаруу мүмкүнчүлүгү, мындай ыкмалары бар деп ойлойсузбу? Эми албетте башка мамлекеттердин практикасын алсак, Кытайды, же болбосо эле ошо коңшу мамлекеттерде бул нерселерге бар, ыкмалар бар. Бирок биздин баягы демократиялуу Кыргызстаныбызга бул ыкманы биз колдонобуз десек, бул албетте баягы сөз эркиндиги депкен сөз көтөрүлөт да, маселе көтөрүлөт. Ошондуктан мен ойлойм, биздин өзүбүздүн коом мындай өзү тандаганга өзү мындай жетиш керек да. Бул чындык, бул калп, бул ушак,
деген мындай өзүнүн Электен өткөрүш керек. Электен өткөзө турган мезгил келди деп ойлойм. Бирок албетте азыр мыйзамдарда кабыл алынып билесиздер, ошо фейктер боюнча азыр ошолор механизми кантип ишке ашырабыз деген иштер жүрүп атат. Кудай буйруса, булар дагы мындай иреттелет деген мен ишеничтемин да. Сөз эркиндиги демекчи, мындай соңку болуп аткан бир окуя жөнүндө сурагым келет. Мисалы, эркин журналист Болот Темировдун мисалында. Сиздин оюңуз боюнча Болот Темировдун маселеси бул кылмыш ишпи же Кыргызстандагы мындай сөз эркиндигин ооздуктоого же болбосо ошого кыр көрсөтүү деп баалайса болобу? Мен ооздуктоодо дегенден алысмын. Анан кылмыш деп дагы айтуудан алысмын. Эмне дегенде бул азыр иши каралып атат, укук коргоо органдарында тергөө жүрүп атат. Анын жыйынтыгынан кийин айтсак болот. Бирок бар жоктун мен мындай маалыматты берүүдө жоопкерчиликти сезиш керек деп айтам да. Бирөө жөнүндө маалыматты эгерде сен чыгара турган болсоң, буга сөзсүз сен мындай материалдар менен анан болуптур, дептир, ошондой экен деген менен бергенде, бул албетте мындай туура эмес деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ар бир өзүбүздүн коллегаларды чакырып кетет элем. Албетте сиздер жардамыңыздарга биз муктажбыз. Эмне дегенде президент бул сөзүн ар дайым айтат. Мен ошол журналисттердин берген маалыматынан, чыгарган маалыматтарынан көрдүм деп мына кабинет министрлерине өзүнүн мындай тапшырмаларын берип калат да. Көрдүмбү буну, моундай деп жазды, монтип көрсөттү, ошого көңүл бургула деп мындай тапшырмасын берип калат. Ошондуктан биз ар дайым бул журналисттердин мындай берип аткан маалыматына мындай муктажбыз дагы, анан аларды мындай бергенине биз мындай кызыктарбыз да. Кыргызстанда бүгүн эркин журналист же эркин блогер болуу коопсуз деп эсептейсизби? Мен толук эле коопсуз деп эсептейм. Эмне дегенде Кыргызстанды мындай дүйнөлүк салыштырмалууга караганда биз Кыргызстан аябагандай эле эркин мамлекетке киребиз. Дагы бир жагдайлар жөнүндө сурагым келип жатат. Мына сизди жеке өзүңүздү мен мындай телевизионщик деп айтсам жаңылбайт болушум керек. Анткени мына коомдук телерадиодо иштедиңиз, анан соңку жылдары 7 каналды жетектеп турдуңуз да. Бирок канал кайсы учур болбосун ошол бийликтин сөзүн сүйлөп келди деген дагы пикирлер басымдуу айтылып келди. Анын үстүнө сиздин мурунку президент Атамбаев менен дагы, Жээнбеков менен дагы мындай мамилелери жакшы деп жүрүштү эле да. Анан эгерде бул сөз чын болсо, ортодогу жакындык эмне болуп үзүлдү? 7 канал бийликтин ырын ырдады дегенден мен кошулбайм. Не дегенде буну телекөрүүчүлөр жакшы билет. 7 канал өзүнүн мен 11 жыл жетектедим, өзүм түптөдүм, өзүм 11 жыл жетектедим. 7 канал албетте мындай коомчулуктун, элдин пикирин, элдин ушундай көйгөйүн айткан телеканал болду десем болот да. Ошону менен бул баягы элге сиңип кетти. Ошон үчүн бул баягы рейтинг, бул өзүңүздөр билесиздер, эл аралык мониторинг кылган Инвектор деген компаниянын иликтөөсү боюнча бул алдыңкы сапта турган телеканал болду. Биз эми бийлик менен кызматташты дегенде мен алысмын. Бул эми баягы президенттер келгенде сөзсүз биз менен биринчи урушуп, талашып, президенттер эмес, президенттин командасы. Ошол азыр мен жетектеген пресс катчылары, маалымат бөлүмдөрү ошондой болот эле да. Андан кийин анан сөзсүз ушул кайрадан 7 канал менен ошол Жумаев менен достошкон эле оң экен дегенге өтүшсө керек. Анан биз менен мындай достошуп кетти. Чабышат эле, чабышпай калышат эле. Жок, достошот элек дегенде мен алысмын. Президенттерден интервью алып бер, жакшы көрсөтүп жасап берсеңиз болот эле деп баягы ортомчулар айтат эле. Бирок мен азыр мындай эсимде бир дагы жок экен. Көрүүчүлөр дагы айта албайт, эстей албайт. Мен ушу бир президентти мактап жактаган көрсөтүм жок экен. Ошол жаңылыгымда деле, жаңылыктарымда деле
ошо сиз айтып аткандай жакшы болуп кеткен президенттерди мындай мактап жактаган көрсөтүүм жок экен. Көрсөтүүңүз болбоптур, бирок жакын мамилеңиз болгонбу? Эми ким менен конкреттүү айтасыз? Мурунку президент, ошол эле Атамбаев, Жээнбеков. Анткени бул суроону бергеним, сиз кайсы президент келсе эле ошол президенттин мындай тилин оңой таап кеткен жөндөмү бар деп дагы айтып коюшту да. Жок. Президенттердин мен тилин тапкан эмесмин. Балким менин тилимди тапканга аракет кылышкандар. Мен ушинтип эле айтам. Мен президент менен Атамбаев кызматтан кеткенден кийин баарлашып, көп баарлашып жүрдүм. Алмаз Шаршенович менен. Мен бул кишинин өзүнө деле бетин айтканмын. Мен президент мезгилинде аябагандай жек көрөт элем. Кантип ушундай адам президент болсун, бунун жасап аткан саясатын мен колдобойм деп бунун тегерегиндегилер деле жакшы билчү менин пикиримди, оюмду. Ал эми мен бул президенттиктен кеткенден кийин бул киши менен мындай кенен отуруп баарлашып мындай калганда мен бул кишинин аябагандай мындай билимдүү, илимдүү экенин байкадым да. Анан өзүнө суроо бергенмин. Эмне үчүн сиз президент мезгилде мындай болуп кеткенсиз? Элге чыкканда аябагандай башкача сүйлөйт элеңиз. Мындай сизди сырттан карап турса, ушу эч кимди теңиңизге албагандай, өзүң билем, өзүм эмне кылсам ошону кылам дегендей сезилчү элеңиз десем, бул ушу мени коом, тегерегим ошондой кылып койгон экен деген өкүнгөндөрүн уккам. Азыр деле өзүңүздөр сотто байкап атпайсыздарбы? Мен көп нерседен адашкан экенмин, мен туура эмес маалыматтарды уккан экенмин деп айтып атпайбы? Ошону мага айтчу да. Мен дагы ошол жан жөкөрлөрүмөн, ушу массалык маалымат каражатты тейлеген жакындарымдан ушундай мен туура эмес көп нерселерди алгычы экенмин дегендерин уктум. Ал эми Сооронбай Шарипович менен болсо, бул киши дагы көп мага мындай путтосу кылып, ал эмес кылмыш ишин чукуйбуз дешип, менин шопурумдун ишини боюнча мындай аракеттер деле болушту. Андан кийин ал жерде эчтеке жок экенин, а менен Жумаевди мындай коркутуп чочуткан болбойт экен дешти. Ойлоду окшойт. Анан кайрадан эле кой деп мындай адам катары чакырып, анан мындай сүйлөшүп, экөөбүз отургандан кийин ал президент деле мезгилинде мен өзүм көз карашымды, өзүмдүн оюмду айттым. Бирок аягына чейин ушу Абылгазиевдин, өкмөтүнүн, адаги Бороновдун кемчиликтерин мен аябай катуу айтчумун. Мен ушу пандемияда аябай кандай ушу кемчиликти көп айткан, көп телеканалдар билесиздер, ишин токтотуп турду. Биз ишибизди токтотподук. Биз баягы көбүнө уруксат берилбеген жактарга биз киргенге мүмкүнчүлүгүбүз болуп атты. Биз алчыгып аттык да. Ошондуктан мен ушинтип айтат элем, мен кызматташтым дегенден алысмын, бирок мен булар менен мындай түз мамиле болду. Айтыңызчы, Алтынбек мырза, мисалы сиз өзүңүз Камчыбек Ташиев мырза менен мындай жакшы достук мамилеңиз бар экендигин өзүңүз деле жашырбай келесиз. Ал эми президент Садыр Жапаров менен деле менимче жакшы жылуу мамилеңиз бар. Ал кишини президенттик шайлоонун учурунда баягы талапкер катары ал кишинин пиар штабындагы жетектеп турдуңуз дегендейчи. Анан ушул жагдай, ортодогу достук, жылуу мамиле биз каалайбызбы, каалабайбызбы, көп учурда мындай ишке деле мындай таасирин тийгизип койгон учурлар болот да, кээде аны байкабай каласың да. Анан мисалы сиз аларга мындай профессионалдык жактан алганда бүгүн азыр кызматтасыз. Сиз аларга бүгүн лоялдуу мамиле кыла алам деп ишенимдүү айта аласызбы? Мына мамлекеттик кызматка келгенден кийин достук деген сөздү биз азыр токтотуп койгонбуз. Мамилени деле токтоттук десем мен туура эле болот да. Болот бекен? Болот. Мен Камчыбек Кыдыршаевичтин азыр үйүнө мурунку жеке менчик телеканалда жетектеп турганда барып турчумун дегенде, Жалал Абадка келгенде ал киши келип турчу дегендей ошондой болчу да. Ал эми мына мамлекеттик кызматка келгенден бери мына 4 ай 5 ай болуп калды. Кеңешчи болуп келгеним ноябрдан. Андан кийин бул кызматты жетек мен барбайм деле. Эмне дегенде буну кылса болот. Адамдын өзүнө. Бири-бирибиз менен мындай сүйлөшкөндө дагы азыр дос деп сүйлөшүү жок. Бул дагы мына ачык айтайын. Камчыбек Кыдыршаевич деп сүйлөшүлөт. Садыр Нуркожоевич деп сүйлөшүлөт. Президент деп сүйлөшүлөт.
Ошондуктан токтотсо болот бул бүт мындай иштичи. Эмне дегенде азыр биз достук эмес, бул азыр биз мамлекеттин кызыкчылыгын ойлонушубуз керек да. Эмне дегенде бул күндөр дагы өтөт да. Мен буну аябай жакшы билем. Биз иштеп аткан мезгилибизде эмес, иштеп кеткенибизден кийин айтылчу сөздөр болуш керек да. Менин кызматымда дагы ошо кеткен адамдарды бүгүн айтылса жарашат да. Бул жакшы иштеп кеткен эле, ушул жерди мындай жолго салып кетти эле, ошол мындай тегиздикти алып келди эле, ошол мындай ак карага бөлбөдү эле деп. Ошондой эле президенттин да кеткенден кийин айтылган жакшы сөздөр калса дейбиз да. Ошондуктан азыр биз эң негизгиси мындай мамлекеттин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Бир жагынан алганда бул кийинки суроом деле ушул маалыматтык саясатка байланыштуу нерсе, бирок бир аз оңтойсуз болсо кечирим сурайм албетте. Биз баарыбыз мурунку президенттер Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы мындай конфликтти унута элекпиз да. Анан азыр болсо Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун ортосундагы мамиле жөнүндө деле ар кандай маалыматтар ошол эле блогерлер тарабынан, журналисттер тарабынан социалдык түйүндөргө чыгып келе жатат да. Анан эгерде мындай мүмкүн айрым учурда таарыныч бар экен дейт, же достук мамилеси ысык эле экен дейт, ушул мындай бир катуу конфликт болуп кетсе, Кудай сактасын, сиз аларга мындай ортосуна туруп эмне деп айта алат элеңиз? Сиз ошого күчүңүз жетет беле? Эми сиз болуп кетсе деген сөз менен сурап атасыз да. Эми мен ойлойм, Кудай аны ар кылсын, андай болбойт деп ойлойм. Не дегенде азыр Кыргызстандын келечеги түздө-түз президенттен, анан ошол экинчи ошол Камчыбек Кыдыршаевди айтып атасыз, ал кишиден да көп нерсе таасир этет да. Ошондуктан андай болот деп мен да элестетким деле келбейт, элестетпейм дагы. Ал эми Кудай сактасын, өзүңүз айтмакчы болуп кетет турган болсо, мен айта турган сөзүмдү айта алам. Мен айтып жүргөм буга чейин деле. Эми мындай коомчулукка чыгып мындай айтпасам дагы, но менин жакындарым жакшы билет, мен айтчу сөзүмдү, мен туруп койгонумду, мен принципиалдуулугумду мен жакын билгендер жакшы билет. Коомчулук көп биле бербейт, анан баягы сыртымдан эле томдорду пуча берет. Ал эми мени жакын билген адамдар аябагандай жакшы билет менин характеримди. Азыр Кыргызстанда ошол бийликтин да иш аракеттин коомчулукка жеткирүүдөгү мындай пиардын түздөн-түз пиар маалыматтар сиздин жеке өзүңүздүн купулуңузга толобу? Анткени кээде айтып калышат, ошо пиар эмне иш кылып атат, чабал болуп атат, эгер колдорунан келбесе өткөрүп бербейби, же болбосо башка өлкөлөрдөн пиарщиктерди жалдабайбы деген сыяктуу сөздөр жүрүп калат да. Эми бул дагы ошол өзгөрүүнүн бир ыкмасы, ошо көрсөткүчү деп айткым келет да. Бүгүнкү күндө биз мындай мактап жактоодон алыспыз. Эгерде сиздер ошол жалаң эле сонун болуп атат дегенди көргүңүздөр келип аткан болсо, аны бүгүнкү күнү көрө албайсыңар. Эмне дегенде мен антип жасагыла, ушундайды көрсөткүлө деп эч кимге буйрутма бербейм. Бүгүн коомчулук чыныгы жашоону көрүш керек. Ошто эмне болуп атат, Баткенде эмне болуп атат, нарында, көлдө кандай болуп атканын болгондой көрүш керек. Анан мурункудай бар жокту сонун болуп атат, эл жыргап атат дегенди көрсөткөндөн биз алыспыз. Эмне дегенде бүгүн элди алдай албайсың. Ошон үчүн балким баягы Садыр Нуркожоевичке жагына албай аткандар, же ошо менин кызматыма кызыгып аткандар, балким ошондой сөздөрдү сиз жакшы билесиз да. Бул баягы сөзсүз атайын ушундай топтор бар да. Баягы мурун президенттин деле тегереги атайын ушундай топторду каржылап турчу, андайларды кармап турчу, өздөрүн мактаттырып турчу. Мен келгенде эле айттым президентке, мен ошондой топту кармабайм. Мен ошондой мындай каржылат бөлбөйм. Ошондуктан көп сын пикирлер балким айтылат, бирок ага биз чыдашыбыз керек. Анын баягы чындыгы, жалганы убакыт мезгил көрсөтөт.
биз өзүбүздүн ишибизди жасай беришибиз керек деп. Азыр бир жакшы ойду айттыңыз да, жанагы каржыга байланышканчы. Буга чейин деле мисалы мындай Ак үйдүн баягы тырмакчанын ичинде айтып жатам, Ак үйдүн пулуна кирген деген журналисттер, блогерлер аябаганда көп эле. Ал түгүл айрымдары өздөрү айтып мактанып калышчу эле да. Мен мындай болдум, анан мен минттим депчи. Бүгүн ал барбы? Бүгүн баягы сөздүн башында өзүңүз айткандай, сиз жөнүндө ушундай сөздөр чыгып атат деген, ошондой топ жоктугу үчүн, ошондой топ боло албай калгандыктан ошолор ушундай сөздөрдү чыгарып атышат да. Бүгүн андай жок. Президенттин мурунку президенттерде бул болуп келген и болчу. Аны ачык эле айтышыбыз керек. Эгерде керек болсо мындай Атамбаевдин убагында мыналар болчу деп туруп тизмегин дагы мен коюп кое алам. Теге Сооронбай Шариповичтин убагында ушулар бунун баягындай бакма журналисттер эле, же болбосо ошо тобу эле деп айтып бере алам да. Бүгүн Садыр Нуркожоевичте андай жок. Бунун бирден бир себеби Садыр Нуркожоевич өзүңүздөр билесиздер, шайлоодо өзүңүз айткандай, мен пиар компаниясын жетектегенде мага ошондой эле ошондойлор келчү. Биз ушундай топубуз бар, бизде ушунча командабыз бар. Биз ушу шайлоого иштеп берели, биз ушундай нерсени чагылдырып берели, биз ушундай кыйрат беребиз деп. Мен эч кимди кошкон эмесмин. Эч кандайдын кереги жок деп. Ал эмес, эч кимге жашыруун эмес. 30 жылдык тарыхында Кыргызстандын ар бир президентинин сөзсүз шайлоодо пиар команда Россиядан келчү. Коңшу Казакстандан келчү. Садыр Нуркожоевичтин шайлоо компаниясында эч сырттан келген андай пиар компания болгон жок. Нукура кыргыз пиар компаниясы болду. Анын башында өзүңүз турдуңуз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө андай жалданма же болбосо мындай кошумча команда кармабайбыз. Айтыңызчы, анда ушул сизге карата айтылып аткан мындай компроматтарга кандай карайсыз? Реакция кыласызбы же дегеле бул сизди мындай кыжаалат кылып, жүрөгүңүздү оорутабы, стресс болосузбу? Жок. Мен айтып атпаймынбы, ар бир адам өзүн ишенген, өзүн жакшы билген адам эмне үчүн бирөөнүн айткан сөзүнө мындай реакция кылыш керек? Мен өзүмдү өзүм билем да. Мен кандай экенимди, мен өзүм мындай жүрүм турумуму дегендей, өзүмдүн деңгээлимди, анан мага бирөөнүн мындай сын пикири өтпөйт десем болот да. Мен же бир чети бул жакшыбы же жаманбы, өтө эле өзүмө ишенгендигимби, мен көп деле мындай бирөөнүн айткан сөзүнө мындай көңүл буруп же болбосо мындай сынып кала бербейм да. Эми мындай да, баягы так эмес маалыматтарды же болбосо бирөөгө жала жапкан маалымат же бирөө жөнүндө аябагандай бир жаман маалыматтарды мага тиешелүү болобу бергенде мен кечиргенде кечирип кое берем. Айтып атпаймынбы, мен кечиримдүүмүн, андайга көңүл бурбайм деп. Мени ал менен мындай кандайдыр бир сындырып же болбосо ызалантып албайт. Бирок ошол эле мезгилде ал өзүнүн аты менен ачык чыкпай, фейк менен жасаган, анан мен байкалбай калам, мен көрүнбөй калам деген бул утопия да. Бул сөзсүз билинет, бул сөзсүз өзүнүн жазасын алат. Буну билиш керек да, ар бир жаранч кыргызстандыктарчы. Фейк болуп эле анан бирөө жөнүндө калпты жазып кое берсем же айтып кое берсем, таркатып кое берсем эле мен жазаланбайм дегенден алыс болуш керек. Бул сөзсүз кармалат дегендей, сөзсүз аныкталат. Сөзсүз анын үчүн органдар иштейт. Анан бизге окшоп мамлекеттик кызматта, анан ушундай кызматтагы кишилер жөнүндө, президенттин тегерегиндеги кишилер жөнүндө жазаарда дагы мындай ойлонуш керек да. Эмне дегенде бул боло берет, айтып кое берсек болот деген болбойт. А факт менен, далили менен айтылганбыз ачык, өзүн мындай жашырбай айтса, буну ар дайым мындай кош колдоп колдош керек да бунучу. Алтынбек мырза, негизи буга чейин деле биз билчүбүз, кайсы президент бийликте турбасын, анын айланасында мындай атайын бир кландык топтор бар эле. Алар ошол бийликке түздөн түз президентке таасир көрсөтүшчү эле. Анан Ак үйдө мындай интригалар кайнап турчу эле да. Бүгүн ошол интрига барбы? Эгер президент ачык иштей ала турган болсо, аны четтетүүгө мындай кудурети жетчүдөйбү, жетип атабы? Эмне иш кылып атат? Эми туура айтасыз, мурунку президенттерде ал болуп келген, аны
президенттер президенттик тактан кеткенден кийин өздөрү ачык айтып атышат. Бүгүн Садыр Нуркожоевичтин тегерегинде алар барбы жокпу дегенден эме баягы корректный болобу мен жооп бергеним. Бирок албетте мындай да бар жок эле Садыр Нуркожоевич менен келген жаңы адамдар эмес да. Ошол администрацияда ошол кабинет министрдин өкмөттө иштеп жүргөн кызматкерлер, же болбосо ошол эле жогорку кеңеште иштеп, ошо бийликте иштеп жүргөн кишилер бүгүн деле бар да. Мага окшоп сырттан эркин адамдар, же болбосо Ташиевке окшоп оппозицияда жүрүп келген адамдар саналуу эле да. Демек, мурунку Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков менен иштегендер бүгүн деле бар. Ошондуктан таптакыр алар жок дегенден мен калп айткан болом го. Алар бар. Алар өзүнүн ишин дагы деле жасап атса керек. Эмне дегенде интрига менен ким алек болот? Интрига менен иш менен алек болбогон адам интрига менен алек болот. Же кандайдыр бир өзгөрүүнү кабыл алгысы келбей, же өзгөрүүнү кыла албаган адам бул ошол өзгөрө кыламын, мен жаңылык киргизем дегенге тоскоолдук кылып интрига жаратат. Албетте андайлар жок дегенден мен алысмын. Алар болуп келген, болот. Албетте бүгүнкү президент аларга мындай моюн сунбаса керек деп мен ишенем. Аларды мындай бар убагы сааты келгенде байкап калса керек деп ойлойм. Анан чечимди албетте биздин президент өзү кабыл алат. Негизи пресс-секретарь президенттердики мындай кызматын, ошо маалымат саясатын жетектеген адамдарды мындай саперлорго салыштырып коюшат да. Анткени саперлор мындай ошо кыргызча которпосун таппай жатам. Бир эле жолу жаңылат, жаңылбашы керек депчи. Эгерде жаңылса, анда кызматтан кетиш керек депчи. Сиз буга даярсызбы? Даярмын. Мен Кудай сактасын, мындай кызматтын кулу болбойм да. Мен ар дайым мындай баягы эле айткан сөзүм, өзүмдүн мындай профессионалдык сапатыма өзүм жакшы ишенем да. Мен кай жерде болбойын, өзүмдүн мындай ишимди, нанымды таба алам. Ошондуктан кайсы ишти мен баштабайын, аны сөз ийгиликке жеткирүүнүн дагы жолун билем. Ошондуктан мен мындай бул жерден кетсем менде кандай турмуш болот, кандай жашоо болот деп коркуу жок. Эң сонун. Сизге мындай блиц суроолорду даярдап койгонбуз. Эки сөз менен өзүңүзгө кандай мүнөздөмө бере аласыз? Ачык, принципиалдуу. Жашоодогу эң чоң жетишкендигиңиз кайсы болду? Бул үй бүлөм. Анан ошо досторумдун ишеничи. Досторуңуз бийликте көппү же азыр мындай карапайым адамдардын арасындабы? Менде дос көп эмес. Көп эмес дос. Эмне үчүн? Билбейм, мен мындай дос деп кое беребиз, бирок мен көбүнө дос деп сөз айтпайм. Не дегенде дос бул пайгамбардын аты, бул мен үчүн аябай ыйык. Ошон үчүн мен мындай көп дос күткөндөн деле мындай ашыга бербейм, мага жетиштүү болот бир экиле дос. Бирок достукка бекемсиз. Бекемин. Айтыңызчы, өзүңүздүн азыркы учурда алган айлык акыңыз сизди канааттандырабы? Жок. Кошумча каражат тапчу ишкерчилигиңиз барбы, бизнесиңиз барбы? Бар, үй бүлөмдүн бизнеси бар. Өзүңүздү журналист катары эсептейсизби же менеджер катарыбы? Менеджер катары көбүнчө. Жеке мындай жашоодо ар кандай болот? Мындай принциптериңизден аттап өтүп бир иш кылган учурлар болобу? Болду беле деген. Эми бул мындай да адам күндөн күнгө өзгөрүп турат деген сөз баягы азыр жашоо өзүнүн принципи ошондой да. Баягы мен таптакыр өзүмдүн принципимден кайтпайм дегенден кошулбайм мен. Не дегенде жашоонун шартына же болбосо ошо мезгилдин өзүнүн талабына өзүңдүн кандайдыр принциптерди өзгөрткөн учурлар болот. Журналистика менен журналисттердин бүгүнкү деңгээлине кандай баа бересиз? Эгерде аны 10 балдык шкала менен карай турган болсок. Эми бизде мыкты журналисттер дагы бар,
анан журналистмин деп атын атап алып өздөрү эч журналистикага мындай тиешеси жок же болбосо эч кандай мындай анын дарамети жоктор да бар да. Анда сизге ийгилик каалайбыз, чыгармачылык мындай көп алдыгыңызга койгон приоритеттүү багыттарыңыз бар экен, ийгиликтүү ишке ашсын. Рахмат сиздерге.